Камоодан корккон эл мекенин коргойбу? Намысын коргойбу? Эркиндигин коргойбу? Бул чечимди биз ойго сыйбаган чечим деп ойлойбуз. Албетте апелляциялык даттануу келтирип, Бишкек шаардык сотуна жазып, Олжобай Шакир байкени үй камагына же сыртка чыгарганга аракет кылабыз. Тынчтык митинг, онлайн митинг өткөзгөнгө камай турган деңгээлге келип калганыбыз ачык айкынан көрүнүп турат. Кеп 31 августта өтөр митинг тууралуу. Камап коюшпасын, тыныч жүр, абайла деп мага күйүмүш болгондорго суроом бар. Эгер абактан коркуп, өз керт башыбыздын амандыгын ойлоп, тынч жашоону гана кааласак, анда Түркменстан Түндүк Кореядай мамлекетти түптөгүбүз барбы? Камоодан корккон эл мекенин коргойбу? Намысын коргойбу? Эркиндигин коргойбу?